Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы 11 декабрдан тарта маршруттук каттамдарга карата пландан сырткары болгон рейдтик иш-чарасын өткөрүп жатат. Анда коомдук транспорт каражаттарынын ишин көзөмөлдөө, жүргүнчүлөрдү өз убагында ташуу жана тейлөө багытында текшерүүлөр жүргүзүлдү. Бул акыркы жумада аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу кабыл алынып, айдоочулардын каттамга убагында чыгуусу каралууда. Коомдук транспорттун ишин көзөмөлдөө багытында бул биринчи, экинчи жүргүнчүлөрдү өз убагында ташуу жана тейлөө ушул боюнча рейд жүргүзүлүп жатат. Буга чейин Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы биз тараптан бул күндөгү эле жумуш. Бирок аба ырайынын кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу бул жумушту дагы биз күчөттүк. Бул атайын мэриянын, Ош шаарынын мэриясына тапшырмасы болду. Бүгүнкү күндө эртең менен кечинде Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы жана жүргүнчүлөр ташуу агенттиги муниципалдык ишканасы эки ишкана биргеликте ушул коомдук транспорттун убагында жүргүзүү жана элдерди, жүргүнчүлөрдү жогорку деңгээлде тейлөө багытында иш алып барылып атат. Учурда коомдук транспорттун айдоочулары эртең менен 6да каттамга чыгышат. Анда унаалардын ортосундагы убакыт 6-7 мүнөт болсо, айрым сааттарда аралык 15 мүнөткө чейин жылат. Айдоочулар мындай жагдайга шаардагы жол тыгыны себеп болуп жатканын айтышты. Şu grafik boyunca da ertemenen 7-3-4'e gen birinci grafik. Interval kança bolot? 6 minüttü. Interval 8 minut болот пробкага байланыштуу. Азыр мен кеч калдым, пробка болуп атат дагы. Мына келечек основной. Ошол зор келди. Туукту азыр көрүп атасың да, эл саат 8 дейин адам болбойт. Интервал жакшы эле. Эртең менен час пикте окуучулар мектепке студенттерге кетип атканда 4-5 мүнөт аралык. Ал эми жүргүнчүлөр каттамдардын убагында келип тейлөө жакшы болуп жатканын айтышса, айрымдары каттамдарга текшерүүнү күчөтүү керек дешет. Хорошо. Жакшы, азыр жуда тез келет машиналар. Айта бериңиз. Аябай алыс убакытта каттайт да. Ушунчалык пробка болот, элдер батпай калышатчы. Анан кечкисин келип алып, кээде чогулуп туруп калышат. Жогоруда Зайнапта келишипчи. Кээде 1 саат, 2 сааттан кишилер күтүп калышат. Азыр өтө суук. Эртең менен нормально, уже обедтен кийин таштап койду. 106 маршрутка да ошондой. Алдыда коомдук транспорттордун өз убагында каттамга чыгуусу жана жүргүнчүлөрдү ташуу убактысы боюнча текшерүү уланат деген менен мындай аба ырайы айдоочулардын каттамга чыкпай коюшун шарттабайт. Бул негизи рейдтик иш-чара мына аба ырайынын кескин төмөндөгөндүгүнө байланыштуу бул улана берет азырынча. Мындан сырткары деле бул биздин күнүмдүк жумуш бул. Автобустарды, троллейбустарды өз убагында каттатуу, интервалдарын карап көрүү деген маселе. Бул улана берет. Аралыктары биз ар бир каттамдардын, автобустук каттамдардын, троллейбустук каттамдардын эки акыркы аялдамасы деп коебуз. Эки акыркы аялдамасынан эртең менен час пик деп коебуз. Ошол моментте 6 мүнөт, 8 мүнөттөн жылат. Бул ортодо жол тыгынын эсепке алганда бир аз өзгөрөт. Рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө кичи автобустарга карата да текшерүү жүргүзүлдү. Анда эртең мененки убакытта кичи автобустардын айдоочуларынын каттамдары көзөмөлдөнүп, каттамга чыкпаган айдоочуларга карата тиешелүү чаралар көрүлгөн. Акыркы текшерүүдөн кийин линиялардын бир топ жакшырганы байкалган. Шаарыбыздагы тургундардын жана коноктордун көздөгөн даректерине убагында жеткизүү боюнча коомдук транспорттардын жүрүү тартиби күн сайын көзөмөлдөнүп турат. Учурда Ош шаарында 130 автобус, троллейбустар каттап жатат. Буга чейин Бишкек шаарынан да 100 троллейбус алынып келинген. Алардын жарымы каттамга чыгарылган болсо, калгандары 3-чү линияга даярдалып жатат. Ал жерде негизинен биздин азыр ушул күндө 3-чү линияны баштадык долбоорлоо иштерин. Бул западный биздин микрорайонубуз бар, кооператив аркылуу анан ошол Анар микрорайондорун, Төлөкөн микрорайондорун аралап өтүп, кайрадан Калелин көчө аркылуу ошол Араванскийге келе турган маршруттук линия куруп атабыз. Жакын айларда баштасак, ошондо биз троллейбустарды чыгарабыз. Бул биринчи этап менен. Мындан сырткары биз ошол 100 троллейбусту жалпы эле шаардын 4 жагынан Жапалак деген биздин чоң аймактык бөлүмүбүз бар. Оз Куур тармагыбыз бар. Андан сырткары Фуркат ошол 4 тарапка чейин южный жакка, кыскасы троллейбустарды колесовой Ош шаарынын айланып жүрө турган. Эмне үчүн дегенде троллейбус бул аябай экономдуу, пайдалуу транспорттордун бири.
Ош шаардык мэриясы учурда дагы каттамдарды көбөйтүү аракетинде 2025 жылга дагы автобустардын санын көбөйтүү пландалууда.